Оштогу Калинин атындагы мектептин дааратканасынын видеосу тарады. Социалдык тармактарда Оштогу Калинин атындагы мектептин дааратканасынын видеосу тарады. Маалыматка ылайык, Ломоносов атындагы мектептин окуучулары Калинин мектебине көчүрүлгөн, бирок аталган мектепте балдар үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Ата-энелер мектеп жетекчилигине кайрылышкан, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Кызар ташуусунда жол кырдаалы оор, айдоочулар нааразы. Нарын облусунун Жомгал районундагы Кызарт ашуусунда жол кырдаалы оор бойдон калууда. Аймакта жол тайгак болуп, тазалоо жана кум туз себүү иштери жүргүзүлбөй жаткандыгы айтылууда. Айдоочулардын айтымында ашууда тайгалак жолдон улам оор жүк ташуучу унаалар, анын ичинде КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа тоголонуп кеткен учурлар катталган. Ошондой эле бузулуп калган жана тайгаланып жолго такалып калган автоунаалар да бар. Учурда жолду атайын техникалар менен тазалап, кум туз аралашмасын себүү зарылдыгы жаралууда. Бул маселеге байланыштуу Жомгал райондук номер 24 жол тейлөө мекемесинин аталган жол тилкеси алардын балансына кирбей турганын билдиришип, кызматкерлер ашууга барбай турганын маалымдашкан. Өз кезегинде Кызар ташуусундагы жолдун кышкы күтүмү Кытайдын China Railway компаниясына карай турганы айтылып, жолду тейлөө иштерин ошол компания жүргүзөрү белгиленген. Ошол эле учурда жергиликтүү айдоочулар кыш мезгили башталгандан бери ашуудагы жол талаптагыдай каралбай, кардан тазалоо иштери жүргүзүлбөй жатканын айтып, нааразы болушууда. Мексикада депутаттар чачташты. Мехиканын конгрессинин жыйын учурунда бийликтеги Марина менен оппозициядагы ПАН фракциясынын өкүлдөрүнүн ортосунда жаңжал чыкты. Окуядан улам депутаттардын жыйыны жана анын түз эфири убактылуу токтотулган. Маалыматка ылайык, ачыктык жана маалыматка жетүү маселелери боюнча шаардык орган Инфо кайра түзүүнү караган реформа талкууланып жаткан учурда жаңжал чыкты. ПАН фракциясынын депутаттар бул демилгеге каршы нааразычылык билдирип, трибунаны ээлеп алышкан. Жыйында улантуу аракети көрүлгөндө эки фракция өкүлдөрүнүн ортосунда кыйкырыктар жана төртөшүү башталган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мен Жолкунбай Албек мырза, жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Жолкунбай Албек мырза, жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого Мен Жолкунбай Албек мырза, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын ыйгарым муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансын коргоого ант берем. Жакшы ырларды, ырсаптарын жазган адам бүгүн кагаздан окуй албаган адамга утулуп калды. Кагаздан жазып берген нерсени жөндөп окуй албаган адамга утулуп калды. Урматтуу кыргыз эли, бул сиздер түшүнүп атасыздарбы? Өмүр бою билим алган, доктор, профессор, Турцияда иштеген, Кыргызстанда бир нече ири университетте ректор болгон адам самсы жазаган 30га чыга элек бир жаш балага утулуп калды.
бул трагедия эмеспи? Мен күйүп атам, урматтуу кыргыз эли, урматтуу бийлик, бул трагедия эмеспи? Бул трагедия эмеспи? Неужели за столько дней не могли в порядок привести в туалет? Куда дети будут ходить, непонятно.